Здравствуйте, друзья! Саламатсыңарбы, достор? Айдана мой подписчик. Айдананы көрсөтүп атам. Айдана мой подписчик, менин катталуучум. Иногда деген сөздү кандай колдонобуз, ал эмне деген дептир? Иногда деген кээде жана да бир синоними бар, анда санда. Ошол маанини билдирет экен кыргыз тилинде. Иногда я работаю дома. Кээде мен үйдөн иштейм дейт. Иногда видео я снимаю дома, иногда на работе. Мисалы, мен айтсам, кээде мен видеону үйдөн тартам, иногда дома, а иногда на работе, а кээде жумуштан. Я могу иногда приходить домой к тебе. Кээде сага, сен үйүңө да эме келип турсам болобу деп сурап атат. Апаңыз сиделка болуп иштейт, апаңыз мисалы, мой сын может иногда приходить ко мне на работу деп сурады кемпирден. Ошентсе кемпир кээде келип турса болобу деп атат апаңыз. Анан ошентсе можно, но только иногда келип турсун, бирок анда санда гана дейт. Дайыма күнүгө келе бербесин деген сөз. Саня экөөңүздөр кошуна болчусуз, анан жумуштагы Анжелика сизден мисал сурайт. Ты его, бул Саня да, эркек бала, ошон үчүн его деп сурады. Ты его видишь каждый день? Нет, иногда, жок, анда санда эле. Сиз немени Саняны күнүгө көрбөйсүз, анда санда көрөсүз. Нет, иногда дедиңиз, ошон үчүн. Иногда я звоню ей. Кээде мен ага чалып турам. Эй дегенде эле түшүнөбүз, айымга чалып атыпсыз сиз. Апаңыз, эжеңиз, подружкаңыз, дос кызыңыз, классташ кызыңыз, эй деп атат. Иногда кээде мен ага чалып турам. Гүлсайра, это тоже мой подписчик. Гүлсайра, бул дагы, это тоже, это дедим мына, бул деп Гүлсайраны көрсөтүп атам. Бул дагы менин катталуучум. У нее тоже вопрос. Анын дагы, тоже, дагы, мунун дагы деген. У нее тоже вопрос. Анын дагы суроосу бар экен. Сизге өтүнүчүм бар. Ишти жасаштан корком, мен корком, коркуп кеттим дегендерди кандай пайдаланабыз дейт. Сизге өтүнүчүм бар деген, у меня к вам просьба. Вамды бирөө, сиз дегенде, болбосо силер дегенде эки вариантында тең вам деген сөздү пайдалана беребиз. Сизге дедиңиз, вам дедим. Силерге өтүнүчүм бар деп айтсаңыз деле, у меня к вам просьба деп жаза бермекмин. Себеби силер дегенде деле вам деп айтышат экен орус тилде. Бояться, коркуу. Волков боятся в лес не ходить. Макалы бар экен орустардын ушундай. Кашкырдан корккон токойго барбайт дегенди билдирет экен. Не нужно бояться пауков. Жүргөмүштөн коркуу керек эмес. Не нужно, керек эмес. Бояться, коркуу. Эми могу жерде эгер балаңыз не надо бояться пауков деп айтса сизге, жүргөмүштөн коркпош керек дегенди билдирет. Ушул жерден мисалы мен сөз сүйлөрдө ойлоном, бул жерде жумшак айтып кое берсем болобу же катуу айтышым керекпи деп. Анан биякта жумшак айтып кое берсеңиз болот да, не нужно бояться пауков. Жүргөмүштөн коркуу керек эмес деп эле. Не надо бояться моей собаки. Ой, менин итимден коркпош керек деген сөз. Не надо дегенде сиз итиңиз жакшы экенин, итиңиз вообще кишини тиштебейт экенин ушинтип аябай тактап айтып атканда не надо так говорить, минтип айтпаңыз деген сыяктуу да. А эгер жумшак айтып кое берүү мүмкүн болсо, нужно сөзүн пайдаланасыз. Жүргөмүштөн коркуу керек эмес деп жумшак эле айттыңыз. Мен корком. Мен корком деген Гүлсайра я боюсь деп айтат экенсиз. Я боюсь темноты. Мен караңгыдан корком. Я боюсь плавать, мисалы мен сүзгөндөн корком. Я боюсь спать в лесу. Мен токойго уктагандан корком. Токойго күндүз барып, бүлдүркөн терип эле кайра келе берели, 2-3 күн бүлдүркөн карагат терип жүрбөйм дейт. Я боюсь говорить неправду. Мен жалган айтуудан корком. Я боюсь. Мен корком. Он боится. Она боится. Они боятся. Мы боимся. Вы боитесь. Ты боишься.
Ты боишься меня? Сен менден коркосуңбу? Мы боимся, мисалы, урагана, Они боятся, мисалы, путешествовать. Ар кайсы жерге барып саякаттап баруудан алар коркушат деген маани экен. Эми коркуу бар. Коркуу анан чоочутуу деген дагы бир бар го, мисалы, чоочуп коркуп кетебиз, Анан бирөөсүндө болсо, мисалы, караңгыдан жөн эле мындай психический ичибизден чыгып бир коркобуз караңгыдан. Караңгы бизди жүгүрүп келип коркутуп ийген эмес, чоочутуп ийген эмес, артыбыздан мынтип кыйкырып ийген эмес келип, чаап. Бирок ошо караңгы болгон үчүн коркобуз да. Ал эми турсаңыз, сизди Самара келип, артыңыздан келип, деп мисалы катуу чайып ийсе, ошо чоочуп коркуп кетесиз. Караңгыдан корккон, самолетто барат, учкандан коркобуз, боюсь. Мисалы, магазинде иштейсиз дагы, кассага отуруптур десе, кассага отургандан коркосуз. Я боюсь, счетту, кечинде отчетторду тактай албай калам деп коркосуз. Я боюсь брать долг, акчаны карызга алгандан коркосуз. Я боюсь готовить, мисалы, хинкали. Хинкали жасаганды билбейсиз, ошон үчүн аны жасагандан коркосуз. Ал эми сизди бирөө келип, артыңыздан келип, деп чаап коркутуп ийгенде чоочуп коркуп кеткениңизди я испугалась деп айтат экенбиз. Эркектер испугался дейт экен. Ошол чоочуп коркуп кетүү ушул эки сөз менен белгиленет экен. Айтылат экен ушул эки сөз менен. Мисалы, пылесос менен иштеп атасыз, анан пылесостун трубасы, жана проводу от чыгып кетти, ичинен эрип, от чыгып эзилип кетсе, жүгүрүп барып өчүрүп саласыз да, ошондо чоочуп коркуп кетесиз да. Сиз пылесостон коркуп кеткен жоксуз да, Баягы отунан коркуп кеттиңиз да. Я испугалась от звука пылесоса. Пылесостун үнүнөн коркуп кеттим. Чоочуп коркуп кеттим деген маанини айткыңыз келсе, испугалась деген сөздү колдонот экенсиз. Ал эми бул жерде боюсь деп такыр айта албайсыз. Я боюсь от звука пылесоса. Пылесостун үнүнөн сиз мынтип нар жагынан коркпойсуз, пылесостон коркпойсуз. Кандайдыр бир нерседен чоочуп коркууңузду айткыңыз келсе, испугалась деп айтат экенсиз. Пылесостун үнүнөн чоочуп коркуп кеттиңиз сиз. Я испугался, айымдар испугалась, ты испугался, он испугался, она испугалась, вы испугались, они испугались, мы испугались деп пайдаланат экенбиз. Анан сизди бирөө коркутуп ийсе, ты меня напугал деп айтышыңыз керек. Болсо напугала кыз, айым коркутуп ийсе. Напугать коркутуу, коркутуп жиберүү. Ты меня напугал, сен мени коркуттуң. Айым болсо, Аня, ты меня напугала, сен мени коркуттуң, Аня. Водитель напугал меня сигналом. Айдоочу мени жанагы неме деп коет? Үнү менен пип-пип деп неметкен чыгарган үнү менен мени коркутуп ийди дейт. Ал эми сиз ошол сигналдан коркуп кеткениңизди билдирсеңиз, сигнал коркутуп ийген жок да сизди, водитель коркутуп ийди. Ошон үчүн водитель вас напугал, вы испугались сигнала. Ошондо сиз айтасыз, я испугалась сигнала. Мен сигналды угуп, чоочуп коркуп кеттим дегенде испугалась. А сизди водитель коркутканын айткыңыз келсе, водитель напугал, ты меня напугал, он меня напугал, они меня напугали, вы меня напугали, ты меня напугал. Ошентип айтат экенбиз. Ал эми звуктан, кандайдыр бир пожардан, мисалы, Кудай сактасын, оттон, чарчуртеп чыгып кеткен болсо, бир стиральный машинаны күйсөңүз, дар деп сразу эле айланып шаркырап кетсе, ошондо я испугалась деп айтат экенбиз. Катталбай эле көрүп аткандар бар, ошолордун ичинде сиз болсоңуз
подписаться катталуу деген кнопканы басыңыз, видео жакса класс басыңыз, башкалар менен поделиться кнопкасын басып бөлүшүңүз.